11 ноябрда шайлоо мыйзамдарынын бузулуу ыктымалдыгы тууралуу 13 маалымат түшкөн. Тактап айтканда, Ош шаарында Ата журт Кыргызстан партиясынын депутаттыкка талапкерлер Сабировдун жана Куршап бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкер Төлөновдун үгүттөөчүлөрү үгүт иш-чараларында шайлоо бюллетендеринин үлгүлөрүн пайдаланып, алар тараптан көрсөтүлгөн талапкер үчүн кандай добуш берүү керектигин шайлоочуларга үйрөтүшкөн. Мындай ыкма менен үгүт жүргүзүүгө мыйзамдарда тыюу салынбаганы менен үгүттөөчүлөрдүн аракеттери башка талапкерлерге жана алардын тарапташтарынын нааразычылыгына негиз болуп калышы мүмкүн. Муну БШКдан административдик ресурс аркылуу бюллетендердин үлгүлөрүн алуу катары көрсөтсө болот. Коомдук саясий туруктуулукту сактоо үчүн депутаттыкка талапкерлер Сабиров менен Төлөновдун үгүт иштеринин мыйзамдуулугун кароо зарыл деп билдирет УКМК. Ал эми Азаттык партиясынын юристтери маалымат жыйынын өткөрүп, 4-ноябрда Алай районундагы Гүлчү айылындагы Россия май коюучу станциясында добуштарды сатып алуу фактысы боюнча Алай районунун ички иштер башкармалыгы тарабынан сотко чейинки өндүрүштү каттоонун мыйзамдуулугуна каршы даттанууга ниеттенүүдө. Алар өздөрүн коргоп, май коюучу жайдын айланасындагы кырдаалды укук коргоо органдарынын чагымчылдыгы катары көрсөтүүнү көздөшүүдө. Алардын ырастоосу боюнча Россия май коюучу станциясында жана башка станцияларда унаалардын топтолушу күйүүчү майлоочу май менен камсыз кылуудагы мүчүлүштүктөрдөн улам болгон. Белгилей кетсек, Гүлчү айылындагы 8 май коюучу жайдын биринде да күйүүчү май менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган эмес. Ошондой эле алар Алай райондук милиция бөлүмүнүн имаратында Азаттык партиясынын штабынын жетекчилерин суракка алуу, одоно мыйзам бузуулар менен өткөнүн белгилешет. Ал эми Алай районунун аймагында партиянын мүчөлөрү жана штабтары тарабынан эч кандай активдүүлүк байкалбайт. Facebook социалдык тармагында 8-ноябрда Ноокат районунун Зулпуев айыл округунун маданият үйүнүн директору Нишанбаева Альянс партиясынан депутаттыкка талапкер Сулаймановдун пайдасына үгүт иштерин жүргүзүп жатканы аныкталган. Факты боюнча Ноокат районунун прокуратурасына маалымат берилип, материалдар маңызы боюнча чара көрүү үчүн Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди.